6'da чыккан экен, 6'dan 8'ge чейин турмакта. Как раз bir 10 minut kalganda almaşkanı barsa jatıp kaldı. Kokustan o atılıp ketken. Bilmem, ayta albayım al. Yine üzülürsem köp. Özü kıyıp boş üzülecektim ez bolçu, ben anı bilem de. июл күнү Чүй облусундагы Молдавановка айылындагы номер 27 түзөтүү колониясында каргашалуу окуя катталды. 18 жаштагы Калыз Абдыкабулов белгисиз себептерден улам каза болду. Азыркы тапта эмне себептен каза болгондугу боюнча эч кандай жыйынтык чыга элек. Бирок аталган күзөт мекемесинин полковниги Мурат Кожобековдун айтуусунда эртең менен саат 8:30 билдирүү келип түшкөн. Анда жоокер өзүн өзү атып алгандыгын, кокустук орун алгандыгын айтышууда. Кечеги кечинде кызматка кеткен. Эртең менен саат 8'ge 10 minut kalganda кабар келди бизге. Ушундай постто жыгылып калыптыр деп. Постто эмне болуп жыгылып калышы мүмкүн? Кокустан ок атылып кеткен. Кокустан антип атып кеткен. Ушинтип ак куралды коопсуздукту сактабай кармап, эки жака жөлөнүп турган жеринен экен. Ал жерде жалгыз өзү болгон, бир курал менен эле болгон да. Постта турган. 6'da чыккан экен, 6'dan 8'ge чейин турмакта. Как раз bir 10 minut kalganda almaşkanı barsa jatıp kalыптыр. İçindegi al turgan posttun içi жабык болгон. Анан баягы текшергени барып туруп, анан кийин жок болгондуктан анан эшигин бузуп, айнегин бузуп, колун салып, анан эшикти ачып киришкен да. Бул мекемеде жалпысынан жазага тартылган кылмышкерлер кайтарылат. Ал эми маркум Калыз Абдыкабуловдун бир тууган байкеси иниси менен акыркы жолу 2 күн мурун сүйлөшкөнүн айтат. Автомат менен өзүн өзү атып алды деген божомолго ишенбестигин билдирди. Бүгүн жолугалы деп сүйлөшүп аткан, пландап атканбыз да. Анан эртең менен 9:30 чалдым бага. Айлан жалышты ушундай келиптир. Барчы деп. 2 ай мурун байкап келип өзүмдү таштап кеттим эле. Кантип автомат менен өзүн адам өлтүрүп коюшу мүмкүн. Тапанча болсо бир жөн колго кармап. Ал автоматтын билбейм. Мен элестеткем алып кетем могу жерден депчи. Майрам кылып той кылып, үйгө алып барып той берем. Барыбыз деп туугандар деп. Кече видеосун көрүп, могу жерде концерт болду өткөндө ким кайсы бирөө. Эмеде жүргөнү? Ошол жака чыгып бийлеп өзү. YouTube'да бар ошол. Бийлеп ким кайсы эле ошол келип бурда. Көрсөтө аласызбы? Ооба, азыр барып көрөйүн. Жунустар анда ошо көрүп келсек кандай болот, жунустар? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жердеги азыркы окуя аябай мындай резонанс жараткан окуя. Себептегенде жакында эле ушу аскер бөлүктүн Кой Таш бөлүгүнөн дагы бир кырсындай жаш өмүр кыйылган. Дагы мынтип бир айга жетпей Молдавановкадан дагы бир аскердин жаны кыйылып жатат. Каза болгон жоокердин сөөгү Бишкек шаардык өлүкканага жеткирилген. Колуна курал кармап күзөттө турган жоокер дагы башка себептерден өлүшү мүмкүндүгүн, азыр жыйынтык чыгаруу эрте экендигин мекеменин полковниги белгиледи. Себеби атылган октун үнүн эч ким уккан эмес. Негизинен автоматтын бир узундугу калп айтпасам бир 1 метрдей болот да. 1 метрге жакын болот, анан 1 метрге жакын автоматты өзү уктуп атып, кандайынан кылып атып алышы мүмкүн. Аны мындай жонун астын турушат да. Ооба, уктабайт, эмнеге уктабайт? Постто турганда уктабаш. Анда уктабаса, жонун астын турса, аны кандай кылып атып алат да, ошо кызык болуп атат. Же балким өзүн каратып атып албаса. Жок, мен ойлойм, себеби анын психологиялык абалы, ошондой эле жашаган турган жүрүм туруму, мамилелерин бүт баардыгын караганда эч кандай ал өзүн өзү атып алды дегенге ооз барбайт. Себеби туруктуу бала болгон да. Кызматка мисалы үчүн анда эмнеге анда сиз азыр айтып атасыз, анда өзүн атып алган ооз барбайт деп атпайсызбы? Сиз ушул жерден замайт кылып коңуз. Сиз айттыңыз жана өзүн өзү атып алды деп, жана кайра эмнеге өзүн өзү жана башында айттыңыз го сиз өзү. Жок, ошо куралдан өзүнүн куралынан атылып атат. Кокустан ок чыгып кетип.
Анан Сиз атайын атуу деген мен айткан жок. Сиз айтып атасызбы? Сиз айтып атпайсызбы ошо өзүн аталышы мүмкүн эмес деп айтып атасыз да, сиз кайрачы? Айта албайсыз ошо. Кыйын да, мен көрбөгөндөн кантип айтам мен. Жок, сиз көзөмөлүңүздү болуш керек да сизде. Ошо көзөмөл боюнча кокустан ок чыгып кетип, ошондон каза болду. Ичкиликтөө болдубу? Мыякта ичкиликтөө болду. Башталды ичкиликтөө. Эртең менен өсө уже эле жыйынтык чыгыш керек эле да. Жок, кантип чыгара алабыз? Аны бул атайын органдар келип, судмед экспертиза дегендер бар. Мына ошолор гана жыйынтык чыгарып айтып бере алат. Кантип, кандай абалда каза болгондугу тууралуу. А бизге андай баа бере турган укугубуз жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына дал ушул жерден 18 жаштагы кыргыз аскеринде кызмат кылган балабыз мына дал ушул посттон каза болгон экен. Буга чейин мындан туура 25 күн мурун Кой Таштагы 73-809 аскер бөлүгүнөн ок атылып, анын кесепетинен дагы 21 жаштагы жоокер каза болгон. Андан мурун 1-июнга караган түнү Белоутский айылында жайгашкан өзгөчө кырдаал министрлигинин аскер бөлүгүндө жоокерди сабап салган кырсык катталган.